Жадыны жок аял интим гимнастика жасаса болобу дейт. Сөзсүз жасоо керек. Жадыны жок аялбы, жадыны төмөн түшкөн аялбы, жадыны бар аялбы, климакс болуп атабы, сөзсүз ар бир аял жасоо керек. 70-80 жашта дагы интим гимнастика жасоого болот. Сөзсүз жасап жүрүү керек. Азыр интим гимнастика жасоо эмес, жасабай коюунун өзү уят. Органдарга кам көрүүң керек табигый жол менен, баягы уят деген бул кандай десем, баягы эски түшүнүк менен кала бергенбиз да. Жатыны жок аял неге интим гимнастика жасоо керек? Жатынды алып салды, жатындын ордуна үстүңкү органдар кулады. Эми интим гимнастика жасап үстүңкү органдарды ордуна коюу керек. Жатын төмөндөсө ордуна бөйрөк түшөт, дагы башка үстүңкү органдар түшөт. Ал эми интим гимнастика менен алдыңкы булчуңдарды көтөрүү аркылуу заара кармай албай калуу көйгөйүнөн арылып, анан гормондорун жакшыртып алат жатыны жок аялдагы. Зат алмашуусу жакшырат, кан айлануусу жакшырат. Сөзсүз интим гимнастика жасоо керек. Бир эле көйгөйү менен келет дагы аял көптөгөн өзүнүн ден соолугуна пайда алып келет. Интим гимнастика менен 2 күндөн баштап заара кармай албай калуу көйгөйүнөн арылса болот. Жатынды өйдө көтөрүп алса болот. Эми пайдаларын айтсак чексиз.